маселелер бар, Кудай кааласа. Болгондон кийин угасыздар. Мына биз ушул Аксы районунан, Алабука районунан мыкты деген азаматтарды коюп атабыз, талапкерлигин коюп атабыз. Муну Абдишарит деген мырза өзү ушул куткаруу маселеси боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинде министрдин орун басары болуп маселени жакындан билет. Ар бир жердин шартына жараша эгер кандай көйгөйлүү маселе болгон болсо, муну Бекмамат Абдималик уулу деген жигитти, жаш жигитти коюп атабыз. Бул баягы калемгер, журналист экен, Акипресс агенттигинде иштейт экен. Бизге киребиз, биз сиздер менен барабыз дегендердин баарын эле киргизген жокпуз тизмеге. Жети өлчөп, калбырдан өткөрүп, андан кийин элекке салып, электен өткөрүп, андан кийин коюп атабыз. Ушул конкреттүү элге пайдасы тийеби, тийбейби деген маселе. Кудай кааласа, бул сапар элдин да маанайы башка, биздин дагы чечкиндүүлүгүбүз башка чыгат. Биз дагы быштык, сиздер дагы быштыңыздар. Биз бири-бирибизди ушундай жакшынакай кылып, баягы тери ийлегендей, кайшы ийлегендей кылып ийледик. Менимче, биз дагы ийленип бүттүк, сиздер дагы ийлеп бүттүңүздөр. Эми жаңылбайбызго деген үмүтүбүз бар, Кудай кааласа. Баягы шорпош илең менен, тамак аш менен маселе бүткөсүн түшүндүк да биз. Былтыр эле ошондой кылып бүт акча менен чечебиз дегендердин быйыл жытыда жок го. Ошону карашыбыз керек экен. Рахмат, калган сөздү кербенден улантабыз, Алла насип этсе. Аксакал, эмне дейсиз? Patakanede sabır patalar koyuyordu. Onu uzak başlı rızkını bağlantısından uluk olsun. Altın başın aman olsun, bak olsun, kızıl koldasın, daim Allah kolday versin. Eli cürdam koldasın. İşin ilgili cüzün carık koyup Allah kolday versin. Bak yok bırakta. Elge kızmaklı var aynamayın. Ошол жолдон өтүп баратканда ушул жерден тосуп амандашып коелу деген. Бул илгерки унутулуп бараткан кыргыздын каада салты. Sizden sonra çok elmen bir sürü düşüp koymayla orta oturupsuz. En son süre oldu. Peki. Peki. Peki.